Assalamu alaikum, урматтуу TikToктон тапкан эже сиңдилерим, ошондой эле инста досторум, саламатсыздарбы? Менин бул видео обращениям айымдарга, аялдарга. Мени мына соода кылган аялдар аябай жакшы түшүнөт, Дордойдо, магазинде, торговый центрде соода кылгандар мени жакшы түшүнөт деп ойлойм. Эртең менен местаны ачып отурсам, мен бүгүн свет өчөт деген Дордойдо. Шашып свет өчкүчө местаны жайлап алайын деп, порядкалап алайын деп отурсам, бир аял келди, 35-40 жаш. Жаш эле аял. Эже, мага Милана көйнөк керек деди. Макул, берейин dedim. Кайсы размер десем 48-50 кийем dediler. Расветкасын танда десем тандады. Тандап туруп анан берсем кийип көрөйүнчү dediler. Анан баягы аял ушунчалык колонсо жыттанат, сасык тер жыттанып атат да. Анан утуруп арчып коет. Анан мен айттым, сиңдим, бул Миланалар размерге түшөт. Кийгизбейм дедим. Өзүңө жаккан светти танда, мен берейин дагы үйгө барып туруп, жуунуп туруп, анан ки дедим. Десем, сиз неге мени жуун дейсиз деди. Дедилер, капа болбо, ушунчалык тер жыттанып атасың дедим. Азыр кийип туруп таштап кетсең, мен сенен кийин бул көйнөктү сата албайм дедим. Терди дедим, баягы тердебеген адамдар дедим, запахты аябай сезет да дедим, мындай сасык жытты сезет дедим. Сенен кийин мен сата албай калам бул көйнөктү. Десем, сиз ушинтип болуп кеткенсиз да, сиз ушинтип көп калыпсыз да, Дордойдо базарда отуруп дейт. Dediler, көп калган эмес, бул бири-бирибизди туура түшүнөлү сиңдим дедим. Мен бул көйнөктү сенен кийин сатышым керек да дедим. Кимге сатам дедим. Мен мисалы жизнь албайм дедим. Мен бирөөдөн кийин мындай жыттап көрүп дедим. Эгер бирдеке алайын десем, жыттайм мен. Биринчи мен ошондой жаман характерим бар дедим. Кийип таштап кете берсеңер сасытып дедим. Кимге сатам мен дедим. Десем, чыдасаң отур базарда дейт. Сасыктар жуунуп келгиле базарга. Көйнөк алганы, рубашка алганы, шым алганы келесиңерби, катындар. Жуунуп келгиле. Эртең менен да ванна принимать этип, душ принимать этип, жуунуп туруп анан келгиле. Мына колтуңарды кирсамын менен жууп, аркасынан лимонду шыбасаңар, муздак суу менен. Ошо колонсо жытыңар кетет. Келип ал мага акыл үйрөтүп, сен болуп кеткенсиң, акчы көкчү дебестен. Жуунгула сасыбай, эшикте 40 градус ысык болуп атат. Саат 10 боло эле сасып атасыңар, саат 2-3төн эмне кыласыңар? Да, силер өзү базардагылар ушундайсыңар дейсиңер. Силерге кийгизип коюп, помаданы сүрттүрүп коюп, анан сасытып коюп отура берелиби? Силер бизге оборотко акча берип коюп атасыңарбы? Мага оборотуңа деп. Чыдасаң отур дейсиң, жуунуп кел сасыбай. Жуу эртең менен да, жуун. Өзүң сасык жытыңды билесиңби? Эртең менен да ваннага кир дагы бир сыйра кирсамын менен жуунгун, мына колтуктарың жуугун кирсамын менен. Лимон ит арзан го, 30 сомго мынандай лимон берет. Баягы 3-4кө бөлүп пакетке салып, холодильникке салып кой. Күндө эртең менен да колтугуңду жууп туруп кирсамын менен. Лимон менен ышкасаң, аркасынан сухой салфетка менен арчып койгун, бир жумада сасыбай каласың. Жуунуп келгиле, кийим алам дегендер, эшикте 40 градус болуп атат. Автобуска чыксаң деле сасыктар, базарга келгенде эле жалаң сасыктар. Да туура кабыл албайт да, уялбайт да, мени айтчу урушуп кетип атат, уяты жок. Жуун сасыбай. Келбе мага экинчи жолу сасысаң. Капа болбогула, аябай жиним келди. Эртең менен да мен настроениямды бузуп, чыдасаң отур. Сен кимсиң, сен сасыкка, мен чыдагыдай. Уяты жок. Жуунуп келгиле. Итак чыдап атабыз силерди сасык жытыңарга мына жерде. До сих пор мына контейнер жыттанып атат. Силерден кийин келген адамга мен соода кыламбы, же силер жытыңар жыттап отуруш керекпи бул жактагылар? Уяты жок. Ошону айтып чыгайын дедим. Урматтуу айымдар, өзүңөр жытыңар бар экендигин билет да, любой эле адам билет. Азыр ит арзан. Кирсамын менен эле колтуңарды муздак сууга. Өзүңөргө бир кирсамынды ажыратып койгула. Жууп туруп, лимонду мындай бөлүп туруп пакетке салып, холодильникке салып, күндө ошо лимон менен жуусаңар, ошо колтуңарды жытып кетет. Бир жума 10 күн өзүңөргө карап койгула эле, кетет. Анан кийим аламын, өзүмө бүгүн көйнөк алам деген айымдардан суранычы, жуунуп туруп анан келгиле базарга. Бир сыйра самынданып, шампунданып, жуунуп туруп, таза көйнөктү кийип туруп анан келгиле. Мына жерде соодагерлер менен урушпайчы, силерден сураныч. Катуу сүйлөп койгон болсом кечирим сураймын. Өзүңөрдү ой пикириңерди калтырып, балчы этип сердечканы кызартып коюңуз.